Достор, ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге ушундай под бизнеске лайыкталынган помещениясы бар, сатылуучу 10 сотық жери менен үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Ооба, бизнес помещениясы бар, арендага берилген, айына 35 000 түшүп турат. И ушул помещениянын артында 10 сотық жери менен үйү дагы бар. Бардыгы биригип чогуу сатыкка чыгып аткан кези. Мен турган жер Фуркат Круговойдон Маады тарапка 1 километр жүрөсүздөр. Мына жерде 2 кызыл заправка. Оңго бурулсаңыздар эски мал базар. Дальше кетсеңиздер Кыргызчек, Ошалай трассасы. Түшүнтасыздар, эски мал базардын поворотун баары билет. Ошол жерден эле мына тушту карасаңыздар, Келкел магазин аталышындагы ушул жер болуп калат. Азыркы учурда бул жерде продуктовый магазин иштетилинет, арендага берилген. Арендага берген 35 000ге бериптир арендагача. 35 000 айына сиздерге түшүп турат. Арендатору бар. Болбосо чыгарып өзүңүздөр деле иштете бересиздер. Вариант катары айтып коетам. Азыр бул жерде мына бизнес помещениянын өзүнүн 2 сотық жери экен, 2 сотық жери бар экен. Документи кызыл китеби под бизнеске лайыкталынган. 2 сотық. Нар жагында 10 сотық жери менен үй сатылып атат. Түшүнүп атасыздар, туугандар. Эки объект болуп атат да ошондо. Мына помещение 2 сотық жери менен и артында 10 сотық жери менен үй. Менимче түшүндүрө алдым. Мындай чоң жолдун жээгинде сноско деле тиешеси жок, себеби магазин өзү могул жерде болчу экен. Мындай киргенде магазин келине да могул жерчи. Снос болуп, мына магазиндер артка жылыптыр. Ошону айтып кой дейт. Кыскасы сноско эч кандай тиешеси жок. Мына көрдүңүздөрбү? Өзү могул жер магазин келине. Артка жылыптыр. Так, менимче түшүндүрө алдым окшойт, жакшы. Лайктан басып койсоңуздар болот. Дос, тааныш, тууган, уруктарга жиберсеңиздер деле болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Эйсин номерин экранга жазам, өзү менен дагы сүйлөшөсүздөр. Айына 35 000 түшүп турат мына магазинден. Арендатору бар, продуктовый магазин катары иштетет. Бул бизнес помещениянын өзүнүн кызыл китеби бар. Помещение 2 сотық участокта жерде жайгашкан. Түшүндүңүздөр, Так, эми үйгө кирели. Мына 14-чү үй. Так. Мына. Азыр бул үйдүн жери 10 сотық. Бизнес помещениянын жери ал 2 сотық. Ал отдельно бизнеске лайыкталынган кызыл китеби менен 2 сотық жер. Бул үй 10 сотық жери менен. Бунун отдельно документи бар. Эске алыңыздар. Азыр жүрүңүздөр, коро тараптарын бир сыра көргөзүп коеюн. Үй действительно мындай жери чоң экен. Өзүңүздөр дагы бир сыра келип, кенен таанышып кетесиздер. Телефондо бүтө турган жумуштардан эмес. Бул жак ошо негизги кирүүчү варата. Мында жүрүп келсеңиздер, огороддор сонун болуп турат. Мына бул ошо бизнес помещениянын под бизнеске лайыкталынган 2 сотық жеринин кызыл китеби. Бул сатылуучу жер үйдүн 10 сотық жеринин кызыл китеби, туугандар. 10 сотық бул 2 сотық. Түшүндүңүздөр, Жакшы. Закон түрүндө өткөрүп берет. Неге сатып атканын билбейм. Сноско тиешеси жок. Кыйла ичкериге жылган экен, сностон кийин жана көргөзүп бердим. Түшүндүңүздөр окшойт менимче. Так. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Бул жактан деле кирсе болот үйгө. Бул жак 2 комната времянка экен. Бул жакта бассейндер бар экен, досторум. Так, бул жакка өтүп келсек, очок, ушундай бир той топурга арналган бүт бардык керектелүүчү шарттар ушул жакта. Суулар чыгат, печкалар, очоктор даяр. Нол жагы болсо семейный баня. И бул жакта деле кошумча жерлери бар. Бул жагы чисто мындай мал чарбачылык бизнесин кылганга, кой, кочкор бакканга мал сарайлары, тандырлары, и ошол жактан деле дагы бир варатасы бар. Үйгө 2 дарбаза экен да, мындай айткандачы. Ошол. Тура эле эми үйдүн алды таза болуш керек. Мына забордун ар жагы мал сарай, бери жагы
Мен тұрған тарабы чисто таза огород. Жақсы. Лайктан басып қойыңыздар. Салқын сон екен, дос таныш, туған урухтарға жіберіп салыңыздар. Алар дағы кіріп көрішсін. Так, сонын. Көріңіздер ба? Жақсы. Азыр эми үйдүн ичине кирейли. Киргениңиздерде бул биринчи комната болот. Бул жак экинчи комната, баласы уктатат экен. Секин сүйлөп чыгып кете берейин. Паровой батарейкалар установка болгон. Так, бул жагы ошо печка, от-бот жакканы, гарнитурлары. Запасной телефон зарядка коюп элек. Ажаткана. Душ. Эми ал жактан үйгө кирип кетебиз. Бул жак албетте эле санузел. Так. Бул жагы дагы бир объект. Караңыздар. Холл. Сонун болуп турат, салкын экен үй. Бул жактан ошо үйдүн алды, стол, стулдар, скамейкалар, беседка, сөрүлөр көрүнүп турат. Ал жак бассейн. Бассейндин суусун эми эле төктү элек дейт. Ошондо эске алып коюңуздар. Мына огород бардыгы көрүнүп турат, 10 соток жер туугандар. О, забордун ар жагы мал сарайы, бул жагы чисто огород.